Дүйнөдө туугандар, биз акыркы үммөтпүз. Бирок кыяматка ушул үммөт эң биринчи сапта турат. Эң биринчи сапта турат. Ушул үммөт биринчи бейишке кирмейинче, бир дагы башка үммөт бейишке кире албайт. Сиз менен биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям биринчи бейишке кирмейинче, бир дагы башка пайгамбар бейишке кире албайт. Пайгамбарыбыз сиз менен биз үчүн канча мээнет кылды, аракет кылды, курсагына бир таш, кээде 2 таш байланган эле. Пайгамбарыбыз 2 күн тое курсагы жүргөн эмес. Пайгамбарыбыз денесинен тери чыккан, кээ бир учурларда денесинен кан чыккан. Ушул үммөт бактылуу болсун деп. Пайгамбарыбыздын мээнети менен сиз менен биз мусулманбыз. Аллахты таанып, Аллахтын кулчулугун кылып атабыз. Болбосом, имансыз кеткен болсок, пайгамбардын жолу менен жашабаган болсок, эртең түбөлүктүү акырет күтүп турат. Жашасаң 1000 жыл армансыз, акыры бир күн өлөрсүң. Аллахтын салган жолуна акыры бир күн көнөрсүң. Жатасың жалгыз тар жерде, каршыңа эч ким бара албайт. Атаке, байке, шеф, начальник деп кол астына иштеген адистер балдарын келип кабар ала албайт. Мункар накир деген периштелер бизге окшоп бере койсоң пара албайт. Кыямат кайым болгончо кайрадан ишин кара албайт. Караңгы мүрзөдө жатабыз. Эртең кыяматтын акыбалы, түбөлүктүү акыреттин акыбалы кандай болот? Ошонун бардыгын мээнет кылып, сиз менен биз үчүн дуа кылып, пайгамбарыбыз 6 саат Арафатта туруп алып, колун көтөрүп, пайгамбарыбыз сиз менен биз үчүн, үммөт үчүн дуа кылган. Кызы үчүн кылса болот эле, өзүнүн аял бала чака үчүн кылса болот эле. Бирок пайгамбардын 6 саат дуасы, я Алла, менин үммөтүмдүн күнөөсүн кечир деген гана дуа болгон эле. Ушул пайгамбарыбыз сиз менен биз үчүн дуа кылды. Кыямат күнү дагы бир дагы пайгамбар шафаат кыла албайт. Жардам бере албаган күн келет. Нафси, нафси деп корко турган күн келет. Атаңды тааныбаган, апаңды тааныбаган күн келет. Бирок ошол күнү дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен биз үчүн мээнет кылат. Ушул пайгамбарыбызды тааныйлы. Буйруса баарыбыз тең пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп чыгабыз да буйруса иншалла. Баарыбыз тең окуйлу. Салам салаватты көп айтайлы. Пайгамбардын сүннөттөрүн аткарайлы. Пайгамбарыбыздын жаткан жерин өмүрүбүздө бир барып, ушака пайгамбарыбызга зыяратка барып келели.